Кейдин Тайторunu чапканы бөлүмүнөн Тайторунун Марага чыгып келиши жөнүндөгү үзүндү жаңырууда бул символикалуу мааниге экенин белгилөөгө болот. Анткени Каныкейине дагы Тайторуну жакшылыкка жооруп чабышка салган эмеспи. Taytorun kayboldandır, manaz der sürüp al dedi. Oçondan koydum bana akır koyduğunun barısı. Manazda beni konulan çakır. Итак, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, можно наблюдать, что на автомобиле прибыл в здание Национальной филармонии избранный президент Садыр Джапаров. До церемонии инаугурации новоизбранный президент Садыр Джапаров проходит через площадь архитектурно-скульптурной композиции «Манас» и «Манасче», выражая дань уважения, преклонился перед памятником Айкуль Манас, и сейчас он проходит в зал, где и будет проходить торжественная церемония. Эсиңиздерге сала кетели, 2020 жылдын 4-5 октябрындагы саясий кризистен кийин Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланган. Ал 2021 жылдын 10 январына белгиленген. Мына ошол президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 17 талапкердин арасынан шайлоого катышкан жарандардын 79,20% колдоосуна ээ болгон. Жана бул жеңиши менен буга чейин Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, Иран Республикасынын президенти Хасан Рухани, Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюму Европа биримдиги өңдүү авторитеттүү эл аралык уюмдар дагы куттуктоосун жолдогон. Напомним, что на досрочных выборах главы государства 10 января 2021 года Садыр Джапаров получил 79,20% голосов избирателей. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Джапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын чечими. 2021 жылдын 10 январындагы Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы номер 26 токтому. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы токтом кылат. Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы протоколу бекитилсин. Аталган протоколдун негизинде 2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылсын. 1.105.248 же 79,20% добуштуу, башкача айтканда шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын добуштарынын жарымынан көбүн алган
Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталсын. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна киришип жаткан учурда Жапаров Садыр Нуркожоевичке Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу растама, айырмачылык белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана штандарты тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берет. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Кыргыз Республикасынын президентинин штандарты.